Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн 12 январда Жогорку кеңештин жыйыны өтүүдө. Анда вице-спикерлерге, талапкерлерге суроолор берилип жатат. Депутат Адахан Мадумаров депутаттарды каккандарды ордуна коюу керектигин айтты. Барыңар татыктуусуңар. Кече өкмөттүн мүчөсү келип кесиптештерди кагып силкип, коркутуп жатса бир киши чыккан жоксуңар. Добушта алып отурасыңар. Жогорку кеңештин бир депутатына өкмөттүн мүчөсү же башка жактан келип регламентти бузуп, мамлекеттик жетекчинин этикасын бузуп, аткарылган болсо алардын ордуна коюу силердин милдетиңер. 4 талапкерден бир сөз уккан жокпуз. Өкмөттүн мүчөсү депутат Нуржигит Кадырбеков касылды. Буйрук менен келгендер элдин элегинен өткөн жигиттердин, кыздардын намысына шек келтирбеши керек, дейт Мадумаров.